Жээнбековго, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Жумабековго, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевке жана массалык маалымат каражаттарына Ысык Көл областынын тургундарынын атынан, себеби жерде балыкчы эле же Көкмөйнөк эле эмес, дагы ар кайсы жерлерден келди. Анан Кочкорду кошом ооба. Кайрылуу жазып, резолют жазып. 2019 жылы 26 мартта Балыкчы шаарынын мэриясынын алдында болгон тынчтык чогулушта Ысык Көл областынын айылдарынын жана Балыкчы шаарынын тургундарынын кызыл-омпол, уран, торионит чачынды кендери казылса, адам баласынын ден соолугуна, дене фондуна таасири чоң болуп, Ысык Көлүбүзгө, жаратылышыбызга эбегейсиз зор зыян болору айтылып, уран кенинин казылышына каршы экендиктерин билдиришти. Бардыгы сүйлөгөндөрдүн баары каршы болуп айтты, анан сиздер да колдоп атасыздар. Эчен кылымдардан бери Ысык Көлүбүздүн босогосунда жаткан бул кен байлыктарыбыз Союз убагында изилденгени белгилүү. 1960 жылдан бери кызыл-омпол уран кенин каздырбай, эли жерине чоң зыяны тиерин билип, элинин ден соолугун, өмүрүн, кийинки урпактардын келечегин эске алып, уютку дене фондубузду коргоп, Кудай берген ажайып кооз жаратылышыбызды эч кимге тебелетип, талкалатып, коргулбай сактап келген Усубалиев Турдакын атабыздын эмгеги зор жана эч нерсеге теңдешсиз. Айрыкча ак сөөк эл башчыларга уран кенин казып кайра иштеткенди токтоткула, Кыргыздын жеринде өлүм менен коштолгон жаратылыштын аябай чоң кырсыгын атайлап алып келбегиле, өз элиңерге душман болбогула деп сай сөөгү сыздап, жаны күйгөнү жөн жеринен эмес экенин убакыт көргөздү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12 беренесинин 5 пунктунда жер, анын кен байлыктары, аба, мейкиндиги, суулар, токойлор, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелерине таянып, чет элдик дини бузуктарга чалгындоо иштери үчүн берилген лицензияны бир тараптуу жокко чыгарып, ага негиз катары келишимди так аткарбай, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуп, жаратылышка эбегейсиз чоң зыяндарды келтирип, адамдардын өмүрүнө коркунуч келип жаткандыгын билдиребиз. Тынчтык чогулуштун биздики бийлик бутактарына койгон талаптары, биз биринчи бир эле талап койгонбуз. Ушул уран кенин токтотсун деп. Анан биз азыр укук коргоо органдарынын бийликтердин бизге кылып аткан кысымдарын, куугунтуктарын көрүп, сезип, ар кандай бизди чакырып алып коркутуп үркөндүктөрү тууралуу экинчи талапты коштук. Ошон үчүн талаптарды билип алгыла. Ар бириңерден телефонлор жана кол коюлгандар чалып сурашы мүмкүн. Эмнеге бардың, эмне талап болду деп, ошондо бир эле талап бар. Угуп алгыла, жакшылап угуп алгыла. Биринчи, Кыргыз элинин өмүрүнө коркунуч келип, жаратылышыбыз бузулуп, Ысык Көлүбүздө туризм токтоп каларын эске алып, кызыл-омпол, уран, торионит чачынды кендерин изилдеп казуу иштери токтотулсун жана эч кимге берилбесин. Мындан ары иштебесин, токтолсун. Анан ушул эле талапты коелу дегенбиз. Себеби өткөндө берки талабыбыз бар болчу. Эми бул талапты кошуп атабыз. Экинчи талап. Укук коргоо органдары тынчтык чогулуштарга катышкан жарандарды куугунтуктап, кысымга алууларын токтотсун. Көйдөдөгү биздин бийлик бутактарынын адамдарына сиздер тараптан тынчтык чогулуштун талаптары өз убагында акыйкат,
адилет чечилет деп ишенебиз. Сиздерди терең урматтоо менен тынчтык чогулушунун катышуучулары, жанагы силер кол койгон колуңарды кошо тиркеп туруп, мен президентке, премьерге, жогорку кеңештин төрагасы көлдүкмүн деп жүргөн тетяктагы биздин өкүлдөргө алып барып беремин. Силер ушул талаптарды бүгүнкү болгон чогулуштагы айтылган сөздөрдү даналап билип алыңыздар. Эртеңки күнү жок деп танбаңыздар. Макул дегениңиздер кол койдуңуздар, ушул талапты уктуңуздар. Азыр мен эми добушка коеюн. Ушул талаптарды бийлик бутактарына жеткириш үчүн мен сиздердин атыңыздан барыш үчүн ушул талаптарды колдогон адамдар добуш берип койгула, колуңарды көтөрүп. Анан мен түшүргүлө каршы деп сурайм, андайын анан каршы болсоңор каршылар көтөрөсүңөр. Ушул өйдө да айтылган сөздөрдү тастыктап, талаптарыбызга макул деген бир туугандар добуш бергиле, колуңарды көтөргүлө. Бир добуштан. Кармап тургула, камералар тартсын.